Кыргызстандын калкы карлыктын босогосунда турат. Улуттук статистикалык комитеттин корутундусунда айтылгандай, Бириккен Улуттар уюмунун курактык классификациясына алайык, эгерде калктын жалпы саны 65 жаш жана андан улуу курактагы адамдардын үлүшү 4%дан төмөн болсо, өлкөнүн калкы жаш деп эсептелет. Ал эми 4%дан 7%га чейинки интервалда болсо, карлыктын босогосунда турат деп саналат. 7%дан жогору болсо, улгайган калк деп эсептелет. Ушул жылдын башына карата өлкөдө 65 жаштагы жана андан улуу курактагылар 378,1 миң адамды түзгөн. Бул жалпы калктын 5,4% деп айтылат комитеттин маалыматында. Анткени менен бул көрсөткүч КМШнын башка өлкөлөрүндө салыштырмалуу калк жашыраак экендигин айгинелейт. Үстүбүздөгү жылдын башында Азербайжан жана Казакстан боюнча көрсөткүч 8,5%, Россия, Беларуста 16,5%ды түзгөн. Бириккен Улуттар уюмунун божомолу боюнча Кыргызстанда бул тенденция 2030-жылга жакын байкалат. Жогоруда көрсөтүлгөн мезгилде 65 жана андан улуу жаштагы улгайган адамдардын үлүшү 7%га жакындайт, деди комитеттен.